Көп мезгилдер бою эч кандай шарттары каралбаган эски имаратта билим алып келишкен Нарын шаарындагы номер 9 Абдыкадыр Садык атындагы орто мектептин окуучуларын жана мугалимдердин көптөн берки кыялдары быйыл ордун алуучудан болуп турат. Анткени бүгүнкү анын жаңысындагы курулуш жумуштары дээрлик 80%га бүткөрүлүп, эгер иш ыргагы ушусуна жазбаса, алдыдагы жаңы окуу жылында аталган мектептин тарбиялануучулары жаңы конуштуу болуп калышы күтүлөт. 375 орунга эсептелген бул билим уясындагы аракеттер мындан 2 жыл мурун башталган. Анда эмгектенип жаткан Элекстро групп жоопкерчилиги чектелген коомундагылардын айтымдарында үзгүлтүктөр жана токтоп калуулар жок. Ошого жараша бардык жагдайлары эске алынган заманбап мектептин белгиленген мөөнөттүү аяктарына толук ишеним бар. Андан калса республикалык бюджеттен ага делинген 141 миллион 500 миң сом акыркы тыйына чейин которулгандыктан керектүү материалдарды алууда, куруучулардын айлык маяныларын өз убагында берүүдө жана аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүүдө олуттуу деле маселелер орун албады. Кудай кааласа сентябрга бүтүрүп беребиз деген ойдобуз. Шарттар жакшы, тамак аш жакшы, жатаканалар бар. Материалдар бул время келет, акчабызды берип атат, балдар иштеп атат. Ал эми Ат Башыр районунун Баш Кайыңды айылындагы мына балдар бакчасында 120 бөбөк тарбияланууда. Тилекке каршы дагы 400 мындай мүмкүнчүлүктөн куржалак. Ушундан улам жаңысын куруу зарылчылыгы эче эле бышып жетилип, элеттиктер анын алгачкы жумуштардын башталгандарына кубанычта. Жалпы сметалык наркы 71 миллион сомго бааланган ал пайдаланууга берилсе, 150 тесттердин мектепке чейинки тарбия алуусуна 4 тарап төп шарттар түзүлмөкчү. Андыктан жергиликтүүлөр өздөрүнө өтө маанилүү ушул объекттин аркалашкан мейкин улан жоопкерчилиги чектелген коомдуларга жардамдарын аянышпайт. Натыйжада мында эмгек ыргагы алдаганча ылдам. Азыр колонналарды куюп бүттүк, эми экинчи этаждын ригили кетет. Анан проектациясын баштайбыз, дагы и стеналары башталат да. Курулуш материалдары баары бар. Бүт эмелер менен камсыздап жатат фирма. Жакын арада кирпичтер келет. Эгер Теңиртөө жергесинде курулуп жаткан объекттерге сар эсеп салсак, биринчи кезекте балдар жана билим берүү мекемелерине артыкчылыктардын берилгендиги байкалат. Бул да тегин жерден эмес. Себеби Нукура эгемендүүлүгүнүн 30 жыл ичинде биринекин мектептер менен балдар бакчалары курулмуш эткенинен алар акыр аягына чыкпаган. Мунун кесепетинин көбү эч кандай ыңгайлуулуктар жок, эски жайларды баш паанектешип, жаңаларына муктаждык апогейине жеткен. Демек, ушул өксүттөрдү жоо ижаатындагы бүгүнкү далалаттардын көпчүлүктүн көңүлдөрдө төп келгендиги мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жакынкы күндөрү Кочкор районунда Каратоо айылындагы бир мектепти эксплуатацияга берели деп турабыз. Андан сырткары ушу 1-сентябрда 4 мектепти беребиз. Андан сырткары дагы 2 мектепти жылдын аягына чейин беребиз. Ошо менен 7 курулуш объектисин беребиз да. Мындай ишенимдүүлүккө курулуштарды каржылоодун мамлекеттик казыналык облигациялык системасынын киргизилиши себеп. Ага ылайык жалпы бөлүнгөн сумма жасалган катнаштерге төлөнүп тургандыктан бир кездегидей алдамчылыктын жана коррупциялык көз боемочтун жолу бекем буулган. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.